Биз көпчүлүк учурда өткөн чагыбызды кубаттандырабыз да. Анткени 3 жыл мурун мен таанып койду эле деген окуяны кечке ойлонуп, ошону баягы кайра иштеп чыгара беребиз. И өткөн чак өтүп кеткен, бирок ошол өткөн чак биздин учур чакты жасай баштайт да. Учур чагыбызда өткөн чактын айынан бактысыз болуп отура беребиз. А бирок учур чак дагы өткөн чакка айланат. Башкача айтканда биз ошо менен өткөн чак менен келечегибизди дагы ошондой негативдүү, терс, жаман, бизге жагымсыз бир окуяларга толтурабыз, жагымсыз бир эмоцияларга мындай толтуруп коебуз. Анткени өткөн чакта сиз таарынгансыз, азыр дагы таарынып отурасыз ошону эстеп, и келечекте деле ошол болот да. Жашоо өзгөрбөйт. Андыктан көпчүлүк адамдар карып өлөр алдында сен эмнени өзгөрткүң келди эле деген суроого баягы эксперимент жүргүзүлгөн мезгилде көбү эмне деп жооп берген: мен бактылуу жашоону өткөрүптүрмүн, бирок ага көңүлүм бөлүнбөптүр, аны байкабай калыптырмын дейт да. Чынында көбүңөр 99% адамдар бактылуу жашоодо жашап жатат. Мына азыркы ушул учур чакта, ушул минутада, бирок аны байкабай эле.